биринчи линиядан чоң жолдун жээгинен кенен болгон 30 сотук жер аянтында жайгашкан үй жанында сарайы временкасы менен шашылыш түрдө сатууга чыкты туугандар. Баасы $140,000 сүйлөшүү жолдору бар. Дарегин айта турган болсок, Чүй облусу, Москва району, Петровка айылы болуп калат. Бул дарекке келүү үчүн ушул күнчыгыш тараптан Беловодскийди жакшы билесиздер. Беловодскийден өткөндөн кийин Петровканын центринан эле бир аз өткөндөн кийин жолдун оң тарабында жайгашкан Центральная көчөсү 465 дарекке келесиздер туугандар. Бардык документтери так таза колдо. Четинен бир катар тааныштырып баштайлы. Эсин номерин экранга калтырып койдук, бир катар чалып, сүйлөшүп, анан келип көрүп, баалашып алсаңыздар болот туугандар. Ушул чоң жолдон шаарга, бул тарап болсо Кара Балтага чыкканы да ыңгайлуу, себеби бул чоң трассадан автобус каттамдары, транспорттор тынбай каттап турат. Чоң жолдон бери дагы кенен болгон бош орундугу бар. Анан бул тарабында ушундай тротуары дагы каралган. Тротуардан үйдүн чек арасына чейин кенен бош орундук, бул тарабына дагы кенен унааларды токтотсоңуздар болот. Көчө тарабы песка блок менен тосулган, дарбаза калиткалары бардыгы орнотулган. Воротадан киргенде эле мынакей бул жагында кенен болгон бош орундук. Бир 4-5 унааны кенен токтотсоңуздар болот. Бул тарабында 2 бөлмөлүү временканын бул тарабы дагы чакан болгон, навес болгон. Бул жагында толук жашоо шарты менен болгон үйү, үйдүн асты дагы ушундай навес болуп, асты стяжка болгон туугандар. Үйдүн ичине кирейли, анан кошумча сарайын, временкаларын ичтерин дагы бир катар сиздерге көрсөтөбүз туугандар. Кире бериш жайына ушундай темир эшиги коюлган. Киргенде эле бул жер коридор, бардык үйдүн полдору жыгаштан. Бул тарабында 3 бөлмөсү, анан бул тарабында ашкана бөлмөсү дагы бар. Ашкана катары колдонсоңуздар болот. Мынакей туугандар. Анан бул тарабында болсо жуунуучу бөлмөсү. Мынакей. Жуунуучу бөлмөсү, бул тарапта стиральный машинкасы, раковина күзгүсү, душовой бардыгы каралган туугандар. Андан бери келсеңиздер, бул тарабына жалпысынан 3 бөлмө. Бул тарабы чоң зал, бул жагы спальный бөлмөсү туугандар. Мынакей. Спальный бөлмөсү, 2 кишилик жумшак эмерек кийим сала турган шкафтары, анан жаш балдардын мебелин да ушул тарапка киргизип коюптур туугандар. Бул жагы болсо кенен болгон зал бөлмөсү. Күнгөй бет болуп терезеси калтырган. Бул тарабында телевизионасы, ушундай угловой жайгашкан жумшак эмеректери дагы бардыгы бар. Көрдүңүздөр, Өтө сонун. Эми жүрүңүздөр. Сыртка чыгайлы дагы кошумча курулушун, временкасын дагы бир катар көрсөтөйүн. Бул Чүй облусу, Москва району, Петровка айылы болуп калат экен. Тынч жерде, кенен участокто жашайм дегендер үчүн өтө сонун мүмкүнчүлүк. Баасы $140,000 дагы сүйлөшүү жолдору бар туугандар. Экранда турган ээсинин номери, түз эле байланышсаңыздар болот. Бул тарабында дагы ушундай чакан болгон навеси дагы бар. Анан бул жанагы айткан 2 бөлмөлүү временкасы, кирме чыкма болгон. Бул тарапка дагы суу бардыгы тартылып кирилген. Буякта печкасы дагы бар экен, раковинасы дагы турат. Анан бул тарабы болсо ошол спальный бөлмөсү болуп калат. Полдору дагы бардыгы жыгаштан экен туугандар. Андан бери үйгө кошумча эле салынган. Бул тарабында көмүрканасы, склад бөлмөсү ушул тарапта экен туугандар. Мынакей бул жерден портичкадан эле көмүрдү ушул тарапка киргизип коет экенсиздер. Топкасы дагы ушул жакта жайгашкан. Мынакей бул жагына көмүрдү киргизет экенсиздер. Астында пол гриб дагы бар туугандар. Анан бул жагы болсо жанагы баня катары колдонсоңуздар дагы болот экен. Топкасы ушул жерден отту жагасыздар туугандар. Ушундай. Көрдүңүздөр, кенен болгон ушул 30 сотук жер аянтында жайгашкан. Бул тарабына дагы ворота коюлуптур. Бул тарабынан огородко, сарайга чыксаңыздар болот туугандар. Бул жерден ушул жер астынан таза суу дагы чыгарылган. Муну дагы бир катар өзүңүздөр иштетип көрөсүздөр туугандар. Бул жагында дагы ошол сарайы, мунун ичинде дагы бардык акырлары цементтен куюлган дагы, асты дагы стяжка болгон туугандар. Мынакей. Бул жагында дагы бир 10дон ашык бука байлаганы, уй байлаганы орундугу бар. Акырларын көрдүңүздөр, жасалган бардыгы, асты дагы стяжка болгон, боксидик ага турган каналдары бардыгы жасалган туугандар. Анан бул тарабында болсо дагы эле ошондой сарай. Үстүн көрдүңүздөр, мындай жыгаш менен эле койгон. Үстүнө сенебал катары колдоносуздар. Кенен бир 1,5 миң, 2 миңге жакын чөп батат экен туугандар. Бул жагында дагы ошондой эле акырлары бардыгы жасалган, асты стяжка болгон, боксидик ага турган бардык каналдары бар туугандар. Ушундай. Анан бул тарабында болсо кенен болгон бош орундугу бар. Ошол тарабындагы бир катар чегараларын сиздерге көрсөтүп коелу. Бул жерде сырткы ажатканасы дагы жайгашкан. Кыскасын айтканда өтө сонун кенен болгон жерде экен туугандар. Мал чарбачылык менен алектенем десеңиздер, сарайы дагы бар.
дыйканчылык менен алектенем десеңиздер ушул тарапка дыйканчылык кылсаңыздар дагы болот. Анан бак тарак отургузуп багбанчылык менен алектенем десеңиздер дагы болот. Жери кенен, мынакей көрдүңүздөр, бул так күнчыгыш тарабы болсо ушул жүгөрүлөрдүн тетиги бакты көрдүңүздөр, ошодон бери сиздерге карайт. Бул тарабы деле ошол бактарга чейин. Төрт тарабы болсо тетиги шифер менен тосулган жерди көрдүңүздөр, ошодон бери сиздерге карайт туугандар. Малды бул жакта карап, сарайда карап эле бул тарапка алып чыгып, ушул жерден лоток менен тузун, жемин, суусун ушул жерден берсеңиздер дагы болот экен туугандар. Өтө сонун кенен болгон 30 соток жер аянтында жайгашкан үй, сарай, жанында временкасы менен шашылыш түрдө $140,000 кеми бар деп сатууга чыкты туугандар. Эйсинин номери экранда турат. Түз эле байланышып, анан баалашып алсаңыздар болот. Чүй облусу, Москва району, Петровка айылы болуп калат. Центральная көчөсү 465-дарек туугандар. Баасы $140,000, дагы сүйлөшүү жолдору бар. Эсине тезинен чалып сүйлөшүп, баалашып алып коюңуздар.